16. Жогоруда борбору N болгон айлананын радиусу 8 жана борбору K болгон айлананын радиусу 4 экен. Алар бири-бирине тийип турат. К бекесинде чоң айлананын жанып, ал эми кичине айлананы А чекитинден кесип өтөт. А бекесиндисинин узундугун тапкыла дейт. Бул жакты карап туруп мен алгач бир 3 бурчтук тартып алайын. Анан бул чекиттер кайсылар? Мисалы бул жерде А чекити десек, К, N, B. Бул жак К, бул жак N, бул жак B. Биз эмнени билебиз? Кичиненин радиусу 4, чоңдун радиусу 8 экен. Демек, бул жерден 4, бул жерден 8 болсо, экөө бириккенде канча болот? Жалпы узундугу бул 3 бурчтуктун асты 12 экен. Ал эми N'ден буга чейин бул радиус. Чоң айлананын радиусу, демек бул жагы 8 экен. Бизге К'дан Б'га чейинки узундукту алгач билип алсак болот. Аны үчүн айланалар жанып өттү деген сөз бар. Жанып өткөндө мен азыр биякта бурчту бир аз туура эмес алып алдым. Бул мындай болуш керек эле. Биягы 90 градус болуп туруп, анан бул мындай өтүш керек эле. Ошондо биягыбыз B, бул жерибиз К, бул жерибиз N болгондо жанып өтүү деген сөз айлананын радиусунан бул жак мына жанып өткөн сызыктын ортосу бер 90 градус болот дегенди түшүндүрөт. Ошондо 8 деп таптык, 12 деп таптык. Пифагордун теоремасын колдоно турчу болсок, анда бул жерде x дегенде эмне болот эле? X катеттердин квадраты 12-нин квадратына барабар. Демек, x квадрат плюс 8 квадрат барабар 12-нин квадратына. Бул деген эмне? X квадрат барабар 144-төн 12-нин квадраты 144, 8-дики 64. Кемите турчу болсок, 80 калат. Демек, экөөнү тамырдан чыгарганда x калат, 80-ди тамырдан кантип чыгарсак болот? Балким 4 көбөйтүү 20 десек болот, жок, 16 көбөйтүү 5 десек болот экен. 16 көбөйтүү 5 десек, тамыр астында 80-ди. 16-дан 4 чыгат. Демек, бул 4 тамыр астында 5. X-тин мааниси 4 тамыр астында 5. К'дан Б'га чейин. А биз болсо, эмнени сурап атат бизге? A'дан B'га чейинки аралыкты сурап жатат. A'дан B'га чейинки аралык болгондо, бул жер А да. Анда эмне кылабыз? Жалпы 4 тамыр астында 5 чыкты. Андан кемитебиз эмнени? К'дан A'га чейинки аралыкты билебизби? К'дан A'га чейинки аралык кичине радиус. Бул 4кө барабар. Демек, 4 кемитишибиз керек. 4 тамыр астында 5 кемитилген 4. Же болбосо, муну 4-тү качан сыртына чыгарсак, тамыр астында 5 кемитилген 1 деп койсок болот. Туура жообубуз А варианты.